Саламатсыздарбы? Бүгүн биз жаш түшүү көйгөйү боюнча сүйлөшөбүз. Жаштын түшүүсү 70-тен 100гө чейин кете алып жүрсө, бул норма болуп саналат. Ал эми андан көп түшүп чач суюлуп баштаганда бул көйгөй болуп эсептелинет. Буга көптөгөн факторлор таасирин тийгизет. Гормоналдык нарушениялар, гормоналдык оорулар, химиотерапия, радиация, ошондой эле инфекциялык оорулар жана теринин оорулары, чачка туура эмес кам көрүүнөн улам жана витамин, микроэлементтер, белоктун жетишсиздигинен улам аз кандуулуктан чач көп түшүп баштайт. Бул ооруларды биз биринчи диагностика жүргүзөбүз, трихоскоп менен, трихограмма менен жана лампа менен инфекциялык ооруларды исключение кылып туруп, андан кийин гана леченияга өтөбүз. Биздин Сеннамед интегративный клиника болгондуктан бул жерде руханий жактан дагы, медицинский жактан дагы лечение жүргүзөбүз. Себеби чач түшүүсүнө дагы бир себеп бул стрессовый ситуациялар болуп бериши мүмкүн. Ошондой эле леченияга биз, если бул диффузный аллопеция болсо, то есть чачыңыз витамин жетишсиздигинен улам же кандайдыр бир оорудан улам түшкөн болсо, анда биз плазматерапия менен, мезотерапия менен жардам бере алабыз. Жана ошондой эле ичтен тазалоо жолу менен, микроэлементтердин толуктоо жолу менен лечение кылсак болот. Ошондой эле эгерде сизде жогоркудай көйгөйлөр бар болсо, анда бизге кайрылыңыздар, жазылыңыздар жана бесплатный консультация алсаңыздар болот.